Ош облусунун Кара Суу районуна Зарбалик айылынан туулуп өскөм. Ал жакта чоңойдум. Жаш кезимде ошо эл катары эле мал багып, кой багып, талаада иштеп эле чоңойгонбуз. Андан кийин Кыргыз Түрк лицейине биринчи болуп өтүп, 100% бекер окудум. Ал жак ошол мектеп кезинен математика, физикадан олимпиадаларга чыкчумун. Республикалыктан биринчи орун, кийин эл аралык олимпиадалардан дагы коло медаль, ардак грамоталарды утканмын. Менин апам кыргыз тили мугалим болчу. Кийин Казакстанда коммерциялык мындай коммерсантка деп коет го, ошондой болуп иштеп жүрдү. Мен биринчи класска барарда кеткен, 11 классы бүтүрүп келгенде кайтып келди. Биротоло көчүп. Анан атам болсо мен мектеп кезинде ошол фермерлик үйдү чарба иштери менен жүрдү. Негизи өзү Ленинградда билим алган, жогорку билимин. Ошол окуусун бүтүргөндө эле Советтер Союзу кулап, анан ичинде ошол жетпей калган армандарын балдарына бердим десе туура болот да, менин оюмча. Анткени ал бир нерсе айтып коеюн да. Биз мектеп учурунда мисалы биз жөнөк мындайча айтканда биз бай семья эмес болчубуз. Кудайга шүгүр болчу, бирок мындай өтө бай эмес болчубуз. Ал бизди баарыбызды лицейлерге окутуу үчүн, жогорку билимге өткөзүү үчүн тойлордон өзгө айтат. Тойлордон жанагындай отуруш деген темалардан баарынан өзү кескен баарын. Анткени антпесе финансылык жактан биз ишке ашпай калат болчу пландар. Мектеп кезинде биз эми баарыбыз эле технологияны көрүп чоңойдук да. Samsung, жанагы Jinlipi дегендер бар го, сериалдарды көрчүбүз. LG. Анан экскаваторлордун Samsung'тардын көрдүк. Чет өлкөлөрдө канчалык мындай технология өнүккөнү, алардын билим деңгээли канчалык жогору экенин сезип жүргөнбүз. Анан олимпиадага чыкканда дагы алардын ошол жактагы көрсөткүчтөрү мени ынандырган да. Ошол менен чет элде окуйм деген ниет пайда болгон. Чет өлкөгө тапшыруунун өзүнүн стандарттары бар да. Мисалы англис тилин тапшырышың керек. Бул TOEFL, SAT экзамендери. Биздикинде эле ORT сыяктуу экзамен бар. Бул SAT деп коет. ACT'лер. Ашып барса 3 адам мындай жакшы тапшырчу да. Азыр ай сайын, жума сайын чыгат ошондой жакшы тапшыргандар. Мисалы IELTS'тен, TOEFL'дан 100дөн ашыптыр деген мен жума сайын көрөм да. Биздин учурда бир академический жылдын ичинде бир же эки адам 90дон ашат эле. Бул эмненин көрсөткүчү? Бул азыр коомдо кадимкидей түшүнүк өзгөрдү. Чет өлкөгө тапшырганы коммерциялык бизнестер дагы көбөйдү. Бул аябай жакшы көрүнүш, конкуренция өсүүнү пайда кылат. Ал бири-бирин мындайча айтканда цепочная реакция деп коет го. Ошентип бири-бирин тартып кетет да. Эми бир топ жерлерге тапшырдык да. Америкага, Англияга, Европага тапшырдык. Кореянын ошол биздин медалдарды баалап, ийгиликтерди баалап, 100% бекер, анан айына $500 стипендия сунуштаган. Ошого ал жактагы университеттин аты Улуттук Ульсан жана Ульсан улуттук илимдер жана технология институту болчу. Ал жакта көбүнчө ошол азыркы LG, Samsung, Hyundai'лардын инженерлери өсүп чыгат. Ошол сиз окуган жерде. Ошол анан ал жакта эми мен эстейм, мисалы мен мектеп кезинде Кыргыз Түрк лицейинде окугам, мисалы 11-класста, 7-класста 11-класска чейин. Ал учурларда математика аябай жеңил келчү магачы. Эстейм, 8-класста эстейм, мисалы жалпы 8-10 экзамен болсо баары 100 болгон. Бир экзаменди 80 алгам да 100дөн. Мындайча айтканда такыр кыйынчылык болгон эмес да. Кореяга барганда чу дегенде эле биринчи экзаменде жарым ортолук балга жетпей калгам. Биринчи экзаменде. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул алардын жалпы билим деңгээлинин ушунчалык жогору экендигин түшүндүрөт да. Жыйынтыгында артыкчылык менен аяктадым ал жакты. Анан ал жакта жүргөндө ошол компьютердик инженерия менен баштагам. Кийин карап көрсөм бүт ошол менин тааныштарым, досторум мурунку ошол олимпиадалар жеңип жүргөн балдардын 90% дээрлик же бизнеске, же компьютердик ITге кирип кетишти. Бул жакшы эле нерсе, жаман деген жерим жок, бирок бир өкүнүчтүүсү ошол так илимдерде, илимий изилдөөдө эч ким калган жок да. Анан мен карадым, макул, анда менин мойнума түшкөн орусча айтмакчы ноша ушул окшойт деп так илимдерге кирүүнү чечтим да. Ошентип так илимдерге киргем. Тандоом ошол мектеп кезинде, университет кезинде 3-курста болгон. Компьютердик инженериядан так физикага, илимий изилдөөгө кайткам да кайра обратно. Мектепти бүткөндө көпчүлүгү мисалы мен электрик инженер болом деген. Бирок көп картиналарды көрө албайсың ал убакта, сенин дүйнө таанымың аябай тар болот. Көп маселелерди билбейсиң, мындай айтканда мисалдарды. Анан ошонун негизинде мен ойлогом барганда Кореяда калып, ошол жакта Samsung'да же LG'де иштейм депчи. Азыр иштеп аткандар дагы бар. Мисалы биздин досубуз Азамат Мырзахматов учурунда Кыргызстанда 2 жолу, биринчи жолу
информатикадан. Ал Samsung'да программист болуп иштейт. Андайлар көп эле. Тынычбек Жапаров деген бар, ал да химиядан тоже биз менен бирге катышкан. Ал Samsung'да химический инженер болуп жүрөт. Ошондой иштегендер бар да. Бирок мен не кылдым? Илимий изилдөөдө алдыга жылуу үчүн мындайча айтканда биз топ университеттерде ошондой тажрыйбаны көрүүнү туура көрдүм да. Ал үчүн Гарвард сыяктуу, Кембридж ошондой жерлерге баруу керек болчу.